Өмүр болгону 4 тамгадан турган бул сөздүн кудурети күч. Анткени анын ичинде бир адамдын бүтүндөй жашоо жылдарында камтылган көрүнүштөр орун алган. Жаштык жалын курак менен өтүп жаткан убакытка анчейин көңүл бурулбаган менен бара-бара жыл өтүп акылга алчап калган мезгилде артка кылчайып карап, салэсеп салчу мезгил келери турган иш. Анткени муун урпактары дагы ата жолун жолдоп улантмакчы. Атам нарындагы алгачкы полиграфист Алсейит Чыңгыш уулу тарых барактарында татыктуу эмгек калтырган улуу инсан, калктын кат сабатын жоюу, өлкө саясатын ишке ашырууга алгачкылардан болуп салым кошкон. Теңир Тоо жергесинде 1932-жылы ачылган басмакана аркылуу социалисттик чарба аттуу гезит чыга баштаган. Элди агартуучу жайда кыргыздардан биринчи болуп латын, орус тилин мыкты билген Алсейит Чыңгыш уулу ишке кирип, жетекчилик кызматка чейин аркалап, облус аймагына бир катар басмаканаларды ачып, гезиттерди чыгарган. Андан бери кылымга жакын убакыт өтсө дагы атам түптөгөн Теңир Тоо гезити бүгүн дагы калк кызматында болуп, ишин улантууда. Ал эми апам Изат 4 уул бир кызды татыктуу тарбиялап, эне мээри менен өксүткөн эмес. Нарын шаарынын ардактуу атуулу наамы Мына ушундай улуу инсандын уулу Абдылдабек Чыңгышев быйыл 70 жаштын кырына келип, буга чейинки мезгил ичинде ата жолун улап, атага тең уул боло алды. Бүтүндөй өмүрүн адал эмгек ак ишке арнаган Чыңгышев Абдылдабек Алсейитович 1952-жылы Нарын шаарында төрөлгөн. Каладагы Чкалов мектебин, андан соң Фрунзедеги Политехникалык институтунун архитектура жана курулуш адистиги боюнча билим алып, ийгиликтүү аяктап, инженер курулушчу кесибин алган. Эмгек жолун Чүй курулуш трестинин Нарын шаарындагы көчмө механизацияланган колоннасында мастер болуп иштөөдөн баштаган. Кесипкөй эмгекчил инженер ишти так туура жана белгиленген мөөнөтүндө аткаргандыктан мастер, прораб, башкы инженерлик кызмат тепкичтерди басып, 1978-жылы Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган жана бул кызматта 17 жыл өзүрлүү эмгектенип, ири курулушка байланышкан жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырган. Башканы айтпаганда эле каармандын Нарын шаарынын Москва чөлкөмүнөн пайда болушуна салымы зор. Облус башчысы Матен Садыковдун демилгесинин аркасында 1979-жылдардын башында ээн жаткан талааны каланын Чакан районуна айландыруу белгиленип, долбоор иштелип, Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгына жүктөлгөн. Түздөн-түз жетекчилик жана көзөмөлдө Нарын областык аткаруу кызматынын биринчи орун басары Шаршеке Элчибаевка жүктөлгөн. Жаш болсо дагы облустук капиталдык курулуш башкармалыгын жетектеген Абдылдабек Чыңгышев кыска мөөнөттүн ичинде долбоорун бүтүртүп, бош жаткан аймакка көп кабаттуу үйлөрдү, социалдык объектилерди куруп, жылуулук, ысык жана муздак суу түтүктөрүн коюп, жогорку кубаттуулуктагы от казанын орноткон. Бул Московскийдин батыш жагында эч талаа болчу. Эмгекчил деген колхоздун айдоо талаасы жөн эле. Эч там жок, водопровод жок, канализация жок, инженерлик коммуникация дегенден эчтеке жок. А оң жагында деген болгону Пулуат бар болчу, анан Део 16 деген бар болчу. Андан башка бул жерде кирпичный заводдун кичинекей тамдары бар эле. Анан Матен Садыкович чакырып Элчибаевди, мени жана башка курулушчуларды алып келип, ушул жерге деген микрорайон саласыңар деп тапшырма берди. Ошо Токтогулда Моорекинде 2 этаж үйлөр салынган экен. Токтогулда Элчибаев ошол жакта иштеген экен, ошондо 2 этаж үйлөр саласыңар. Тияка больница салынсын, детсад салынсын, мектеп салынсын деп тапшырма берди. Ошондон баштап күнү-түнү иштей баштадык. Проектно-сметный документациясын жазата баштадык. Ошону менен бирге бул теплоснабжениясын жасаш үчүн электрокачельный кылалы деп сүйлөшүп, биринчи жолу Нарын областында, не то что Нарын областында, Кыргызстанда биринчи эле жерлерге ушундай уруксат берилчү. Ошол кезде ошону менен электрокачельный менен параллельно заниматься эте баштадык. Анан ушунун долбоорлорун тез кыска мөөнөттө бүтүрүп, анан курулуш монтаждоо жумуштарын баштадык. Күч менен иштеп аттык. Элдер азыр ишенбеши мүмкүн. Бирок ошол кезде иштеп жүргөн Матен Садыкович, Жуман Акималиев, Кеңеш Мырзабеков жана башка куруучулар күнү-түнү ушул жерде түнкү кечки саат 11-де планерка башталчу. Кечки эмеде. Ошол жерде башталып, эмне эртеңки күнү эмне кылабыз, кандай жумуштарды бүтүрөбүз деп, ошентип күнү-түнү иштеп, жумуштар башталып, жакшы
жүре баштады. Анан birinci үйлөрдү ушу 1 жылга жеткирбей, ушу биринчи катардагы үйлөрдүн баарын көтөрдүк. Мектептин курулушун баштадык. 4 таш үйлөрдүн, зданиялардын курулушун баштадык. 4 таш үйлөрдүн алдына деген дүкөндөр болсун деп, ошо балдар элге баягы инфраструктура, социальный вопростордун баары чечилсин деп, анан областной больницанын дагы проектно-сметный документациясын жасап, курулушун баштадык. Биринчи очередь деген 2 жыл бул электе бүтүрдүк. Ошону менен бирге жеге эле үйлөр бүткөн жок. Водопроводду аркы өстөн алып келдик. Мосту салдык, жанакы пешеходный мосту. Ошону аркы өстөн бери түтүкчүлөрдү алып келдик водопроводко, чтобы элге деген суу да керек да. Ошону менен бирге деген канализациясы, ошол элдин канализациясын кайра аркы 64 алып барып аяка коштук. Ошону менен бирге жана чоң электрокотельныйды салдырдык, чоң электропостанцияны салдырдык. Ошол жерге ошону биринчи очередь бүткөнгө бүт деген инженер сейттердин баарын толук менен бүтүрдүк. Ошол айтылган жанагы реки дагы бир жолу кайталайм. 3 мен иштеп атып, ошону биринчи очередь Матенседеки айткан мөөнөткө толук менен бүтүрүп биринчи очередь бергенбиз. Курулуш кыска убакытта жана сапаттуу бүткөрүлүп, натыйжада 3-4 жыл аралыгында Чакан район пайда болгон. Мындай кадам курулушчулардын башында турган Абдылдабек Чыңгышевдин билими, көрөгөч көсөмдөгү эмгекчилдиги менен ишке ашкан дешет үзөңгүлөштөрү. Бу Абдылдабекти мен бала кезинен бери билем. Агесте мен обком комсомолдун биринчи катчысы болчумун. Анан Абдылдабек институт бүтүп баргандан кийин эле ошого биз комсомолдук активдин арасында жүрчү, абдан уюштуругуч болчу. Ошо жаштарды уюштуруп, анан ошол иштеген жеринин баарында ошол комсомол комитетинин башчысы болуп жүрдү. Андан кийин анан бат эле ошол ПМК деп коебуз эми. Ошолордун начальниги болду. Анан жүрүп отуруп, Нарын областы боюнча ушу капиталдык курулуштун башчысы болуп калды. Анан ошол жерде bir 10 жылдан ашык иштеди. Ар бир курулуш областтарда чоң курулуштар болчанда. Биз жана Нарындагы 6 этаж үйлөрдү, анан ар бир районда жыл сайын ошондой этаж үйлөр курулуп турчу. Анан мына береки театрдын курулушу жана башка ошол кездерде Союзда курулуш аябай жакшы болуп турчу. Нарында да курулуш аябай дүркүрөп өскөн. Анан ошонун баарына бул республикага келип, ошонун баарын планга киргизгенден кийин анан тиешелүү адамдарды иштетип, анан бат эле бүтчү. Жанагы дүкөн, Сайкал деген дүкөндү, мейманкана, исторический музей, 1064 орунду мектеп, 140 орунду бала бакча, анан областтык төрөт үйүн, Жеңиш паркы деп 18 гектарга ысык көлдөн жалаң хвойный жыгыштар, карагай, лиственница бар жерде. Анан ошондо Абдылдабек таптан жакшы билип калдым. Жакшы иштеди. Анан тиги эки облас бириккенде Балыкты шаарынын курулушу дагы ушул Абдылдабекке түшкөн. УКСУ начальник болуп, эки облас бириккенде облустун УКСУ начальник болуп келди бияка. Анан жакшынакай тиги иштеди ал жерде дагы. 30га эми гана чыккан курулушчунун ийгиликтүү иши жалпы облуска таанылып, ири долбоорлорду ишке ашыруу тапшырмасы байма-бай берилген. Проектно-сметный документациясын жасатканбыз. Проектсин, водоснабжениясын, канализация, теплоснабжениясын, энергоснабжениясын, ошону менен бирге каякта детсады болот, каякта мектеби болот, каякта банясы болот, ошондон бери бүт ген планын жазаты, анан кийин курулуштарын баштап, муну дагы эки бул жердин деген грунту тетиякта Московскийде просадочный болсо, бул жерде жакшы грунту, нормальный грунт, 8 балдуу район. Анан муну ушу баягы курулушчулар дагы баягы талаптарды көрүп, уже билип калып, кандай кылабыз деп ошону
тез арада салып бүтүргөнбүз да. Нарын облусунун борбору болгон калаага көп кабаттуу турак үйлөрдү, мектептерди, бала бакча, оорукана, спорттук жайлар жана башка ондогон объектилер салынып, ыкчам бүткөрүлгөн. Аталган курулуштарда Элчибаев, Акималиев, Сыйдановдун салымдары чоң экендиги талашсыз. 1974 жылы ушу политехнический институт бүтүп, карган ата энем ушу Нарын шаарында болчу. Келип, ушу элим үчүн, жерим үчүн эмгек кылайын деп. Кичинекейимде мектепте окугандан бери эле оюм ушу мен курулушчу болом деп максатым бар болчу. Ошол максатыма жетип, баягы мектепти бүткөндөн кийин политехнический институтка ушу курулуш промышленно-гражданское строительство специалистini өтүп, ошону ийгиликтүү 1974 жылы бүтүп, Нарынга келип иштеп, курулушта иштеп, ошондон бери 47 жыл курулушта иштедим. 1989 жылы Нарын облусу менен Ысык Көл облусу бириктирилгендигине байланыштуу Ысык Көл облусунун курулуш башкармасынын башчысы болуп дайындалган. Областтын борбору Рыбачы шаарына дагы чакан райондор түптөлүп салынган. Муну менен катар аталган областтын шаарлары менен райондоруна дагы мектептердин, бала бакчалардын, ооруканалардын курулуш иштери бүткөрүлгөн. Ысык Көл обкомунун биринчи катчысы Жыргалбек Аманбаев курулуш өнөр жай тармагын тейлеген облустук аткаруу комитетинин төрагасы. Кийин өлкө эгемендүүлүктү алганда өкмөт башчы болгон Насирдин Исанов өңдү белгилүү инсандар менен иштешип, көптөгөн көрүнүктүү курулуш иштерин бүткөрүшүп, жаңы обласка дагы жигердүү эмгек өтөгөн. Облас уюшулгандыгына байланыштуу ушул жерде Рыбачы шаарына деген микрорайон салынган. Микрорайон Ысык Көл микрорайон деп аталып, ал жерге деген мектеп, бала бакча, гостиница, анткенде Рыбачыда гостиница да жок, тиреки бала бакчалар жетишпейт, эмелер ошонун баары иштеп, ушул жерде 17 курулуш мекемелери күнү түнү дебей, суббота воскресенье дебей иштеп, ушуну 4 жылдын ичинде ушуну эмени бүтүргөн. Андан кийин кайра областтарды экке бөлгөндө ошондо бүтпөй калган анча-мынча үйлөр, мына ушу канча десем, бир 20 жылдан ашык болсо дагы реки ошо бүгүнкү менен көрүп турасыздар. Бүтпөй калган үйлөр ошо боюнча калып калган. Анткени деген Рыбачы балыкчы шаарынын тургундарына толугу менен үйлөр кызматкерлерге дагы, жумушчуларга дагы уборщицасына чейин бүт квартира алышкан. Микрорайондо 1172 орунду чоң мектеп салынган, 2 детский сад салынган, 140 орунду, күн чыгыш жагында бирөө, күн батыш жагында экинчи садик салынган, гостиница салынган, андан сырткары деген бул микрорайондун деген водоснабжение чечилген эмес, жаңы водоснабжение, водозабору менен салынган, котельный салынган, больницада больничный корпус салынган, поликлиникасы менен. Курулушчу мындан кийин өлкөнүн борбору Бишкек шаарында ишин улантып, ошол кездеги кала мэри Нариман Түлеевдин демилгеси жана түздөн-түз жетекчилиги менен азыркы борбордук аянтты толук реконструкцияны өткөрүп, жаңы туу орнотуп көркүн арттырган. Бишкек шаарындагы бир катар парк скверлерди оңдоп, фонтандарды курдурган. Өзгөчө мына бул аянтты Нариман Түлеев экөөнүн эмгеги десем толук болот. Ал мэр болчу, бул ушул могу жер начар эле болчу да. Анан ушундай гүлдөгөн ушулар экөө жасады. Жерде гүлдөн жасаган саат иштеп турчу, азыр жок. Укмуштай кармашты бул жерде жасады. Курулуштарды көп курулушту Абдылбектин тушунда курулду. Абдылбек абдан мындай ага тууганга дагы телитең тушуна дагы ушунчалык түз жүргөн жигит. Кай жерде жүрсө да Абдылбектин мындай артынан жаман сөз жок. Анан эми Абдылбек ушул 70 жашка келатат экен. Абдылбек 70 жашында бүт колунан келишинче өлкөгө кызмат кылды, кадрлар тарбиялады, бала бакырасы өстү. Анан Абдылбектей жигиттер Кыргызстанда көп болсо, Кыргызстан мындан ары дагы жакшы болот. Нариман Түлеев менен иштедим. Бул деген аябай иштемчил, иштин көзүн билген, Бишкекти кыска мөөнөттүн ичинде мына биз экөөсү 2 жыл чок иштесек да көп жумуштарды Бишкек шаарында жасап кеттик.
Эми андан кийин Чүй областында да ошондой жакшы кишилер менен иштедик. Жумушта деген баары өз ойлогон ойлордой болбойт, бирок талыкпас эмгегиң менен эл үчүн, жерим үчүн, элим үчүн, Кыргызстан үчүн деп болгон аракеттер жасап иштедик. Эми мындан ары дагы ошо өзүбүздүн тажрыйбаны, билимди жаштарга үйрөтүп, айтып, месаж болуп келатабыз. Каарман муну менен бирге Борбор калаадагы түштүк магистралын салууда дагы активдүү катышып, жол салууда өлкөдөгү ири курулушту ийгиликтүү ишке ашырган. Ошондой эле ондогон көчөлөрдү реконструкция кылып, электр жарыгын тартырып, жол тыгындарын жөнгө салууга салым кошкон. Бишкек шаарындагы пенсионерлерге, ата мекендик согуштун ардагерлерине, мугалим, дарыгерлерге жана социалдык маданий кызматкерлерге көп кабаттуу турак үйлөрдү курдурган. 2009-жылы Бишкек шаарында машинелердин саны кескин түрдө аябай көбөйүп кеткенине байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Нариман Төлөевдин буйрутмасы менен ушул жерге тегереки Южный магистралды жаңы жол салмай болдук. Анткени башка көчөлөрдө машина аябай батпай, пробкалар көбөйүп, анан ошону жазында 2019-жылы баштап 2009-жылдын ноябрь айында толугу менен ушуну ишке киргиздик. Буда деген 6 рядный жол салынды, тротуарлар салынды, андан сырткары деген мост салынды, пешеходный мост салынды. Ошону менен Бишкек шаарынын бир топ транспортный развязка болду. Чыңгышев Абдылдабек өлкөнүн түндүк аймагы Нарын, Ысык көл, Чүй облустары менен Бишкек шаарында жүздөгөн курулуштарды куруп, калк кызматына пайдаланууга берген. Были построены для сотрудников Генеральной прокуратуры 81 квартира, кроме... Мына ушундай талбаган өзүрлүү эмгеги жогору бааланып, бир катар сыйлыктарга атап айтканда, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, Кыргыз Республикасынын ардактуу куруучусу, Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун ардактуу мүчөсү деген мамлекеттик наамдарга ээ болгон өзүрлүү эмгектер үчүн орден медалдар, Нарын, Ысык көл областарынын жана Бишкек шаардык мэриясынын ардак грамоталары менен сыйланган. Нарын облусунун, Нарын районунун жана Нарын шаарынын ардактуу атуулуу наамына ээ болуп, эл уулуна айланды. Үйдү салып, курулуш жолу болсом, бир жакшы үй салып туруп, балдар жашасын, жакшылыктар. Абдылдабек Чыңгышев эл алдында белгилүү курулушчу болсо, үйдө сүйүктүү жар, камкор ата, өмүрлүк жубайы Алима айым менен 3 кыз 2 уулду татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирип, билим берип, мыкты кесип ээси кылып, уядан учурушту. Абдылбек өз ишин эң жакшы билген мыкты адис гана эмес, үй бүлөдө камкор ата, күйүмдүү жар, бир туугандарына өдөдө кылдыйда жөлөк болгон, акылын, туура акылын айткан, ар бир маселени өз убагында мындай бир туура чечкен акылдуу адам. Биздин үй бүлөдө бардык үйдө болуп жаткан бардык нерселерде Абдылбектин роль аябай чоң. Өзү мына курган үйдү көрдүңөр, аябай орусча айтканда вкусу аябай жакшы. Ушунун баарын кынаптап, таптап, бардык нерселерге көңүл буруп, майда чүйдө нерселердин баарына өзү аябай кызматы чоң болуп, түйшүгү көп болсо да, үйдөгү бардык майда чүйдө нерселерге да көңүл бурат. Балдарга камкор ата, аябай балдарга күйүмдүү, балдарды, кыздарды жакшы тарбиялап, өстүрүп, окутууда кеңешин аябай, бул кесипти алсаң мындай болот, тигинди алсаң мындай болот, жакшы окуш керек деп ар дайым кеп кеңешин айтат. Ал эмес ар бир небереге өзүнчө камкордук кылат, ошолордун эмнеге жөндөмү бар, эмнени жакшы көрөт, ошолордун баарына билет. Айтып отурса, бул негизи эмгегинен. Кубанычбек Маликовдун ушундай айтканы бар. Эмгек деген бакыттын көнөрбөс байлыгы. Эмгек деген алтын чирибес деп. Мынакей ошо эмгеги менен ушунун баарына
жетишти. Акыл көрүнгөсү бийик, билими терең, жан дүйнөсү таза, боорукерликти туу тутуп, эмгегин элине арнаган Абдылдабек Чыңгышев 70 жаштын кырына келип калса дагы, эли жер үчүн жасай турган эмгектери дагы алдыда арман экендигине токтолот. Мен эч бир эми арман кылбайм да. Эмчиликтер болбой койбойт, ар бир адамда болот. Баягы жашчылык менен, баягы опыттың аз болуп, ошолордун баары ошо этаптардын баарын өттүм. Мына Нарын шаарында, Нарын областында көптөгөн объекттерди салдырттым, катыштым. Ошого күнү түнү иштеп жүргөн күндөр болду. Өз кесибин өтөөсүнө чыгара аткарган курулушчу Абдылдабек Чыңгышев учурда дагы ишин улантып, өлкөдөгү ири курулуштарды ишке ашырууга активдүү катышып, билимин, тажрыйбасын жаш муундарга үйрөтүп келет. Жашоо өзү курулуштардан турат. Андыктан өлкөнүн өнүгүшүн курууга салым кошуп, эмгектерим Алсейит атамдыкындай кылымдап жашаса деп тилек кылат.